Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргызстандагы кадрдык жүрүштөр, дайындоолор күтүлгөн жана күтүлбөгөн кишилердин ар кандай деңгээлдеги кызматтарга барып жатканына күбө болуп турабыз. Албетте, бул көрүнүштөрдүн бири кыргыз коомчулугуна макул келип жатса, кайсыл бир кадрдык тандоолорго нааразычылыктар да бар. Маселе бүгүн эми кимдин кадры кайсыл жерге коюлду, ал мурда ким менен байланыштуу болчу, мурда кайсыл саясатчынын айланасында жүргөн, мурда азыркы президент Жапаров менен УКМК төрагасы Ташиевке жамандык кылган беле же жакшылык кылган беле деген өңүттөн алып карап, ушуга байланыштуу терс пикирлерди айткандар да аз эмес. Бирок бүгүн эми мамлекеттеги саясат жеке таарынычтар же жеке кызыкчылыктарды эмес, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууда турат. Колдо бар тажрыйбалуу адистерди тийиштүү кызматтарга коюу менен бирге жаш адистерди да элге кызмат кылдыруу аракеттери көрүлүүдө. Албетте, бул саясат дароо эле ишке ашып кетпеши түшүнүктүү. Эң негизгиси, бүгүн өлкөдөгү бардык тармактар боюнча жоопкерчиликти мойнуна алган президент бар. Акыркы 10 жылдан бери Кыргызстанды ким башкарып, ким эмнеге жооп берерин эч ким билген жок. Президент ийгиликтин баарын өзүнө жазып, терс көрүнүштөрдүн баарын парламентке оодарып, парламент болсо күчүнүн баарын өкмөттөн чыгарып, бири-бирин коркутуп, үркүтүп, соодалашып, ойношуп, жыргашып, биздин Кыргызстан деген мамлекетибиз ичиндеги өзүнчө бир мамлекет болуп алышканын унута элекпиз да. Бүгүн эми абал башка. Эли журт суроо талабын ажоого айтып, ажоодон сурап алганга толук мүмкүнчүлүк алды. Ал эми кадрдык саясат боюнча алып караганда болсо, элибизде балык башынан сасыйт деген сөз бар эмеспи? Демек, буга чейин кимиси кандай болуп келбесин, бүгүнкү президенттин жеке көзөмөлү астында кызмат кыламын десе, анда баары президент айткандай, президент талап кылгандай болот. Мисалы, жөнөкөй эле бир ашкана бычагын карап көрүңүз. Ал бычак менен сиз кааласаңыз картошка, пияз кесүүгө иштетип, туура пайдаланасыз. Кааласаңыз ал бычак менен бирөөнүн ден соолугуна оор зыяныңызды да тийгизип коюшуңуз мүмкүн. Демек, бүгүнкү коюлуп жаткан кадрлар бычак болсо, аны колдонуу жагы өлкө башчысынын колунда жана ал киши туура пайдаланарына калың журтубуз ишенип турат. Буга чейин парламенттик шайлоо боюнча болсо, кыргыз коомчулугунда дагы баягыдай эле акчага сатылбаңыздар, коктук олотко бөлүнбөңүздөр, колунан иш келген, билимдүү, мекенчил инсандарга добуш бериңиздер деген чакырыктар туш тараптан ташталууда. Бүгүнкү күндө акыркы сөздүн баары кайрадан биздин элибиздин өзүндө турат. Добушун сатып, бир күндүк курсагын тойгозуп алып, алданып калабы же ата журтубуздун алдындагы жарандык милдетин таза аткарып, таза адамдарга добушун берип, таза парламент курап береби? Бул бүгүн толугу менен эл журттун өзүнүн колундагы маселе. Мурдагыдай болуп, эми сизди кайсыл бир партия тизмесине 5-6 баянан 5-6 жакшы сүйлөй алган ораторлорду жазып алып, добушуңузду партия үчүн алып алып, анан мандатты 100 миңдеген долларларга сатып, бизнес жасай албайт. Демек, бул шайлоодо партиялык саясий коррупционерлердин бизнесине жол берилбейт. Партияны лидери болосузбу, же жөн эле катардагы 50-нчи тизмеде турган талапкер болосузбу? Эгер сизди эл журт шайласа, депутат болосуз. Болбосо, сиздин ким экениңизди эми партияңыздын атына, лидериңиздин затына эч ким карап отурбайт. Бул деген сөз бүгүн Кыргызстанда партиялык системанын башы жанчылып, акыркы күндөрүн жашап жатат дегенди түшүндүрөт. 2010 жылдан бери партия атынан миллиондорду, миллиарддарды тапкан кээ бир лидерлер мындайча айтканда эми никто. Эл колдобосо, журт сыйлабаса, калк каалабаса, никто болуштан башка айла жок экенин ал кыйындарыбыз да жакшы түшүнүп калышты. Мындай учурда эч кандай гей-парад да, эч кандай бузукулук митингдери да, жалаңаштанган музейдегилер да, башкасы да жардам бербей калганына өздөрү бүгүн күбө болуп отурушат. Кыргыз эли бүгүн эми куру кыйгырык менен сайрагандарды эмес, колунан чындап иш келе тургандарды колдоп жатканын сиз деле байкаган болсоңуз керек. Келиңиздер шайлоону таза, адилеттүү жана так өткөрөлү. Талапкерлер, партиялар, сиздер тараптан добуш сатып алууну токтотсоңуздар, административдик ресурсту колдонбоо жагын мен токтотуп берейин. Буга эрким да, күчүм да жетет. Мурдакыдай мугалим,
врач, айыл өкмөт, аким жана башка мамлекеттик кызматта иштегендер кайсы бир партияга же талапкерге үгүт жүргүзүшүнө бөгөт коебуз. Түп тамырынан андай аракеттерин кыркабыз. Бул жолу элдин эркин тандоосун камсыз кылабыз. Эгер кайсы бир мамлекеттик кызматкер шайлоого аралашып, кайсы бир партияга же талапкерге иштеп жүргөнүн аныктасак, кызматтан алып эле тим болбостон, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганы үчүн жазага тартабыз. Ал эми элдин добушун сатып алам дегендерге бөгөт коюу үчүн жалпы элдин, таза талапкерлер, таза партиялардын жардамы керек болот. Сатып алам дегендерди колго чабышыңар керек. Анткени эл баарын көрүп, билип турасыздар. Ошондуктан бул шайлоонун таза өтүшүнө жапа-тырмак жардам бериңиздер. Кадрлар боюнча сөзүбүздү улай, дагы бир маанилүү маселеге көңүл буруп өтөлү. Бул бийлик келгенден бери канчалаган кишилер кандай гана кызматтарга барган жок. Жапаров менен Ташиевди колдоп жүргөнмүн, митингдерде активдүү катышып жүргөнмүн. Мага неге кызмат бербейт? Неге президент Жапаров мен телефон чалсам албайт? Камчыбек Ташиев неге мени унутуп койду деп ачык эле милдет кылып кызмат сурагандар да болбой койгон жок. Баамдап карасаңыз, ошондой башаламан учурда кызматка коюлган адамдардын алдыңкылары азыр эми түрмөдө же үй камагында отургандары да аз эмес. Айрымдары акча талап кылып, жемкорлук кыла коеюн деп отуруп кармалса, айрымдары колунан жарытарлык жумуш келбегендиктен кайра кызматтарынан кетишти. Бүгүн деле дал ушундай. Балким андан да күчтүүрөөк тартипке атайын мыйзамдын негизинде келүүгө шарт түзүлдү. Демек бүгүн кызматта отургандар кандай гана жеке байланыштары болбосун, ким экенине карабастан, эгер мамлекеттин элдин ырыскысына кол салып, президент тарабынан коюлган талаптарды аткара албай турган болсо, эч аеосуз жазаланып, камалып кетиши да мүмкүн экендиги эч талассыз. Анткени өлкө башчысы да, УКМК башчысы да бир уч топтун кызматын кылуу үчүн эмес, кыргыз мамлекетибиздин, көп улуттуу кыргыз элибиздин кызыкчылыгын коргоо үчүн, кызматын кылуу үчүн мамлекетти сыздан чыгарып, Кыргызстандын жаңы ийгиликтүү тарыхын жаратуу үчүн келишкенин билебиз. Бүгүн эми ушак айың менен алектенип, той топурадан интрига издеп, кафе-ресторандарда мас болуп алып мушташып кеткен жаш балдардын аракеттеринен саясат издеп жүргөндөрдүн, анан такыр айласы кеткенде карикатураларды жасап болсо дагы ушул эки доско зыянымды тийгизип турайын дегендердин ниетин, ким экенин бүтүндөй кыргыз эли билип болду да. Эми мунун баарын карап туруп, акылман элибиздин ит үрө берет, кербен жүрө берет деген сөзү эске түшөт. Негизгиси кербен түз жолдо, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн алга карай кетип жатканын түшүнсөк болгону. Саламатта калыңыз.